23-ндө саат 9-да жогорку сотто Садыр Жапаровдун соту болот. Ошол эле күнү 23-февралда саат 10-до Атамекен партиянын лидери Өмүрбек Текебаевдин дагы соту болот. Бирок бул соту жаңы кодекске ылайыктуу каралат да, жана пересмотр дела деп коет. Бирок ошол соттун процессинде Кудай буйрса биз дагы өтүнүч келтирели деп атабыз. Жаңы ачылган жагдай боюнча дагы карап бергиле деп өтүнүч негизи келтирсе болот да. Анан ошол сот келе берсин. Кудай буйрса ошол кырдаалга жараша байкап. Негизи мыйзамга таянсак, ошол жаңы кодекстин негизинде бир нече мөөнөтү кыскартыш керек. Бирок канчалык кыскартат? Где-то 3-4 жыл кыскартыш керек да, бирок эми бул баардыгын азыр чын айтканда бийлик чечет, бийликтен кандай чечим болот? 1 жыл алып коебу же мыйзамга таянып ушул 3-4 жыл алабы, ошол күнү белгилүү болот да. Ошол митингге чыккандар кандай талап коесуздар? Актап чыгасың деп. Биз митингге бир эле талап менен чыгабыз. Биздин партиянын лидери Садыр Нуркожоевич Жапаров толугу менен акталсын, себеби акталганга толугу менен жаңы жагдайлар ачылган. Буга чейин арыз менен кайрылган адамдар бүгүнкү күнү чыгып туруп алар айтып атат да, бизди чын эле УКМКнын кызматкерлери ушундай күчкө салып туруп, бизге ушундай доо арызды жаздырышкан, бизге куугунтук болгон, бизди кыйнаган, бизди урган, соккон, ошонун баардыгы бүгүн мындай тирүү адамдар айтып чыгып атат да. Бул деген толугу менен жаңы жагдайлар. Бирок биз мыйзамдуу түрдө, мыйзамды сактап, адвокат аркылуу прокуратуралардын эшиктерин тепкилеген прокуратура калган жок. Соттордун баардыгына кайрылып чыктык. Бүгүн бирок жаңы жагдайларга караштуу бизге жооп келбей атат да, жаңы жагдайлар жок деп эле жооп келип атат. Ошондуктан биз айда жоктон ушул чоң мөөнөтсүз митингге чыкканы аргасыз болуп. Биз Атамекен партиясы менен түбөлүк бириккен жокпуз. Демек, чогуу кандайдыр бир шайлоого барабыз же ушундай эки партия, бир партия бирикти деп андай бизде андай биригүү жок. Биз ушул 23 февраль апрелге карата биз биригип атабыз. Ошол мөөнөтсүз митингге чогуу чыгабыз деп. Талаптарыбыз бир болуп атат, себеби эки партиянын лидеринин соту бир күндө болуп атат. Ошого байланыштуу биз бүгүн Атамекен партиясы менен ушул мөөнөтсүз митингге биригип атабыз. Анан буга кошумча биригүүбүздүн бирден бир дагы себеби Атамекен партиясынын лидерлери дагы булар саясий куугунтук менен камалып атышат. Мындай айтсак, мыйзамсыз. Биздин Мекенчилик партиясынын лидери Садыр Жапаров дагы толук мыйзамсыз камалып атат да. То есть бул жагынан биздики баягы бир окшош болгондон кийин бир единый мнениеде болуп атабыз да. Ошон үчүн баягы биз биригип аткан себебибиз ошо чогуу бирге уюштуралы деп аткан себебибиз ошол да. Ушул Садыр Жапаров камалганына кече туура ушул 2 жыл болду. 2 жылдын арасында бир топ акцияларга чыктык. Ушул сот болуп атканда бир топ акцияларга чыктык да. Эми Кудайым буйрса үмүт ушундай үзүлбөйт экен. Акыйкатты биз дагы издеп жүрөбүз. Ушул күнү Кудайым буйрса кандайдыр бир акыйкат орнойт деген оюбуз бар. Себеби Садыр Жапаров Атамбаев президент кезинде камалган, бүгүнкү күнү дагы президент бөлөк болуп атат. Үмүтүбүз бар.